Bir tuğan awısındардын biri-birine болгон мамилеси кандай болуш керек? Кыскасы көрө албастык мамиле жасайт дейт. Эй, мен силерге келип, атыңызды бир айтып коюңузчу. Молдалы авамын байбичелерин тартып кеттим азыр. Өкө эжесиңди дей. Күндөштөр. Бирок ынтымак. Сүрөткө түшүп алса, кичинеси чоңунун жолугун оңдоп атат. Чоң өзү барып кичинесин алып берген. Ушулардан көрүп бүт Кыргызстан үйрөнсүн деп, ошону тартып сүйлөтүп кетип атам. Анан абысындар аңдышкан жөө болгон таптакыр туура эмес. Кыяматта жооп берет. Эми сен абысының жинди болсун да жинди болуш шарт эмес. Сен жакшы болуп кое бер, ал жинди ойдан бир эле жинди болот да. Эки жинди болуш кимге кереги бар? Чынбы? Кандай экөөңүн күйөөң эки экөөнүн күйөөсү бирөө экен, молдалы аба. Мына ун чыкпай эле жүрүшө жакшынакай болуп. Силер эки башка калкы, үйүң табагың башка. Bir жакшынакай, мен ыраазы болдум. Бул эстүүлүк, акылдуулук. Бул нуска бар экендигинен, нарык бар экендигинен кабар берет. Эссер убагында 80-жыл үйлөнгөн экен. Өзү Кудайга түшүп барып келип берди мынакей. Бешенеси бар экен. Авамын.